эл деген сөз эл көпчүлүк экен да, арасынан чыгат экен. Бир 2-3 жолу ситуация болду. Баса албаса да иштеп атат, анан эмне иштеп атасыңар? Анан иштебеш керек эле деген да маселелер бар. Текшерүүлөр болду бул тууралуу. Эми жашоошубуз менен кызыгышабыз. Ошол өзү майып болсо эмне иштеп атат деп ушул маселени да козгошту да, быйыл да тополоң болгонбуз бир аз. Анан эми кандай десем экен, эми бул оруну Кудайдан сурабайт экенсиң да. Кеңеш Пиназаров көпчүлүк убактысын жумушуна арнайт. Анын негизги таянычы кол таягы менен айдоочусу. Кээде үйдөн жумушка, жумуштан өзү жалгыз үйгө кетет. Мен жумушка келгенде оорум тууралуу эсиме чыгарып коем да. Үйгө барганда гана оорулук эмне деп коем да. Чын. Анан эми түйшүк негизи немеден чыгыш кыйын, ступенькадан. Анан иногда көпчүлүк жерге башка туура келип калат. Ушундай моментте бир аз ыңгайсыз болуп каласың. А так мен ойлойм, ушул жумуш бар үчүн мындай орун эскен чыгарып, эртеден кечке жумуш менен болуп, анан жетишкендик болсо сүйүнүп, анан кемчилигиң болуп калса, мындай неме болуп, кыжалат болуп жүрөбүз. 41 жаштагы Кеңешбек Пиназаров Арстанбап токой чарбасын 2015 жылдан тартып жетектеп келет. Ага чейин аймактагы токой чарбаларда жөнөкөй кызматкер, бөлүм башчы, эл аралык уюмдарда адис болуп иштеген. 2005 жылы Кызылөңкөр токой чарбасынын кең кол токой бөлүмүн жетектеп турганда ден соолугунан ажыраган. Каарманыбыз жаңгак уюлун уурдап, мамлекетке чоң зыян келтиргендердин бетин ачууда өз алдынча басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Ошол маалдарда 2005 жылдары аябай ошол жаңгак уюлун мыйзамсыз кыюу аябай күч алган маал эле да. Кең кол токойчулук бөлүмүнөн бир дана жаңгак уюлу кыркылып уурдалып атат деген бизге маалымат түшкөн. Анан ошол маалыматтын негизинде биз атайын дежурство уюштуруп, ошол жерде жүргөнбүз, карап, ошол жаңгак уюлу ошол же машина үстүндө экени аныкталган ошол моментте. Анан сүрөткө тартканбыз, акты жазганбыз. Анан ошол токой чарбага билдирүү максатында ошол эми конторага ал маалда машина жок болчу да. Жөө келип аткандан анан ошол жаңгак уюлунун ээлери анан ошол жерде ошол мушташканбыз да. Сен кармап алдың, анан кандай кармайсың деген эмелер менен урушканбыз. Ал күнү мен уже өзүм ача билбей калгам. Ушул ошончолук даражада уруп коюшкан, анан үйгө көтөрүп алып келиштир мени. Анан койгон соң ушул токой чарбанын кызматкерлери барды, ушу менин үйүмдө экен да. Анан эртеси күнү эртең менен анан больницага барып жаттым да. Бутум сезбей калчу да, баскыда туруп жылып жүрөт элем да. Анан 2007 жылы январь айында биринчи жолу операция жасашты. Баспай калгандан кийин токойчу катуу стресске түшкөн. 2 жылдай жакындардан башкаларга көрүнгүсү келбей, үй ичинде кармалып жаткан. Пиназаров ошол учурда өзүн керексиздей сезип, жаман ойлордон арыла албай көпкө кыйналган экен. 3 жыл дегенде гана коомго аралашып баштадым дейт. Басып сүрүүлөрдөн бир күнү баспай калсаң, биринчи өзүң, анан үй бүлөңдөгүлөр бардыгы эле мындай кызыктай абалда болдук да. Анын моментти чынына түшүндүрүп айтыш кыйын, сөз менен жеткизиш кыйын да. Өзүм менен өзүм күрөшүп жүрөдүм да. Анан 2008 жылдары уже болбойт экен да. Адам бекерчилик жата берсең, ой турке жаман кетет экен. Жаман нерсени ойлонуп кетесиң. Анан убакыт өткүзүш болду да. Анан ошентип телефон оңдоп жүрүп компьютер алдым. Анан дагы ошентип жүрүп интернетке кирдим. Интернетке киргенден кийин бир аз неме чоңойот экен, то есть мындай көз карашың бир аз өзгөрөт экен. Анан ошол интернетте ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы көчөгө чыгып машина айдап жүрсө болот эткенин көрдүм. Анан 2013 жылы, по-моему, ошол машина алдым өзүм. Анан аны кол менен айдоочу атайын немелерди койдурдум. Анан ошентип машина мингенден кийин уже элге аралашып калгандан кийин жаткың деле келбей калат экен үйдө. 34 адамга башчылык кылган Пиназаров 13 миңден ашык уникалдуу жаңгак токойлорунда коргонуу кызматкерлери менен бирге жүргүзөт.
оорусун жумуш аркылуу жеңген жетекчи токой эгип эл оозунда калгысы келерин да баса белгиледи. Жакшы нерсени жасашка, бир жакшы нерсени келечекке калтырышка аракет кылып атам, мен ушул тарабынан утутам деп ойлойм да. Анан эми аябай көп убакыт, менде көп ойлонгон убакыт болду. Негизи токойчу болгондон кийин кайсыл жерге токой эктим, анан кайсыл жер токой болуп калды деген суроону көп берет экенсиң. Көрсө, ооруганга чейин биз ушул нерсени кылып атырмын да мен. Жалал Абад аймактык айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба башкармалыгында 14 токой чарбасы, 7 өз алдынча токойчулук, 1 токойду сактоо станциясы жайгашкан. Пиназаров жетектеген токойчулук облуста алдыңкы ийгиликтерге жетишип келе жатканы айтылат. Башка токойчулардан адистиги жагынан жана ошол биздин койгон тапшырмаларды өз убагында аткаруу жагынан аябат да, өз убагында аткарат. Анан биздин муну эки бут иштебейт. Бул уурукчан деген инсандарыбыз да чыгып калат да, ошолордон жакшыраак иштейт да. Бардык тапшырмаларды мисалы үчүн Аслановду токойлорду кыдырып туруш керек. Алар ат менен кыдырып бара турган жерлерге барат деп айтат. Бирок бул машина менен эле кыдырып көрүп бардык жерлерин. Азыр мурунку заман эмес, техниканын заманы көбүрөөк. Ошол өз убагында тапшырманы кое билет, талапты кое билет, өз ишин билет деп эсептейбиз, жана ал ошондой эле. Пиназаров жумуш убактысынан эрте ишине жол тартууну адат кылып алган. Усталар унаасын кол менен башкарууга ылайыкташтырып жасап бергендиктен өзү башкарып жүрөт. Жумушка келгенде айдоочусу же башка кызматкерлери унаадан бөлмөсүнө жеткенге чейин жардам беришет. Ал үй бүлөдө бир уул бир кыздын камкор атасы. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу. Өзүң жалгыз кантип чыгып жүрсүң? Чыга алам болду.